Ош шаарындагы Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек университетинде орус маданияты, тарых жана азыркы заман аталышындагы көргөзмө өттү. Көргөзмө маданият таануучу, тарыхчы жана агартуучу Анна Эспарстын эмгектеринин негизинде уюштурулду. Белгилей кетүүчү жагдай, эмгектердин баары Элеонора Турдубекова тарабынан кыргыз тилине которулган. Я считаю, что сейчас нам как никогда нужно просвещение. Менин оюм боюнча, азыркы учурда айрыкча жаштарга тарых жана башка жаатта жаңылыктар менен бөлүшүп, агартуучулук тармагында иш алып баруу керек. Менин көргөзмөм дүйнөнүн 20 өлкөсүндө көрсөтүлдү. Бул мамлекет аралык достук, ынтымак жана биримдикти көздөгөн эмгектер. Кыргызстан менен көп жыл аралыгындагы мамилелер достукту даңазалаган иш-чарабызды борбор калаада эле эмес, тарыхый Ош шаарында да өткөрүп жатабыз. Ар бир эмгек байыркы менен азыркы замандын ортосундагы диалогду түзөт. Анда автор уникалдуу архивдик материалдарды таап, сүрөт, мүнөздөмө берүү менен иштеп чыккан. Тарыхты изилдеп отуруп, азыркы замандын маанилүү эмгектери менен тааныштырып, кызыктуу материалдарды даярдаган. Это уникальный творческий проект. Бул уникалдуу долбоор деп айтсак болот. Мында тарых жана азыркы учурду камтыган эмгектер коюлду. 11 белгилүү тарыхчы, маданият таануучулардын иштери бир аянтчада. Бул бир гана Орусияга таандык эмес, дүйнөгө таандык мурас деп айтууга болот. Маданият таануучулар тарыхчылар үчүн табылгыс эмгек. Көрүүчүлөр да бул иш-чарадан тарыхка сүңгүп кирип, бай жана өзгөчө эмоцияларга ээ болушат деп ишенем. Историк — это человек, который работает... Маданият таануучу, тарыхчы жана агартуучу Анна Эспарс көргөзмөдөн сырткары жогорку окуу жайлардын окутуучулары, студенттер үчүн атайын лекция окуду. Жолугушууда алардын суроолоруна жооп берди. Орус адабияты боюнча бардык жазуучуларды көрүп билип, алардын кандай эмелери бар, чыгармалары бар, ошолорду билдик. Кайсы жерде жайгашкан, кайсы жерде төрөлгөндөрү жөнүндө бардык маалыматтарды билдик. Мага баары жагып атат, аябай сонун болуп атат. Иш-чарага окуу жайлардан мугалимдер, студенттер жана илимий кызматкерлер, тарыхчылар катышты. Көргөзмө Ош шаарындагы мектептерде да уюштурулат. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.